Кыргыз Республикасынын өкмөтү эл аралык каржы институттарынан келген тышкы жардамдардын пайдаланылышы боюнча маалымат айдыңында айтылган сынга дагы бир жолу түшүндүрмө берет. Жалпысынан COVID-19 пандемиясы башталган учурдан тартып ушул күнгө чейин эл аралык донорлордон 334 миллион АКШ доллары келип түштү. Анын ичинен 205 миллион АКШ доллары колдонулду. Тактап айтканда, пандемияга каршы күрөшүү боюнча чыгымдарга 27 миллион долларга жакын каражат. Карантин маалында калктын айрылуу катмарына азык-түлүк сатып алуу үчүн, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында буудай сатып алуу үчүн, ошондой эле каражаттын бир бөлүгү социалдык төлөмдөрдү, пенсия, айлык акы, жөлөк пулдарды жана башкаларды төлөөгө пайдаланылды. Калган 129 миллион АКШ доллары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсебинде. Бул жерде өлкөнүн тышкы карызынын миллиард долларга көбөйүшү жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Шашылыш түрдө 100 миллион доллар берүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо процесси боюнча айыптоолорго токтолсок, бул жерде эл аралык валюта фондунан алынган насыя деп айтылууда. Бирок бул кредит эмес экендигин белгилейбиз. Аталган каражатты Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду бөлгөн. Ресурс алуу жөнүндө сүйлөшүү февраль айында башталып, 2020-жылдын апрель айында жактырылган. Ошондой эле бул каражаттарды пайдалануу боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан жактырылган жана Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан бекитилген. Кыргыз Республикасынын 2020-жылга карата республикалык бюджетти жана 2021-2022 жылдарга божомолдоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында жазылган деп билдирет өкмөттүн басма сөз кызматы. Каражаттар 2020-жылдын 11-августунда кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы COVID-19 пандемиясы шартында бюджетти колдоо үчүн Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунан финансылык насыя берүү жөнүндө макулдашуунун негизинде берилүүдө. Ушул макулдашуунун насыялык бөлүгү Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун шарттарында каралган. Тагыраак айтканда, насыянын төлөө мөөнөтү 20 жылды түзөт. Анын 10 жылы бул 1% жылдык жеңилдетилген мезгил. Насыянын каражаттары төмөнкү чыгымдарды каржылоого жумшалат. Ишкердик субъекттерин каржылоо программасын ишке ашырууга, калктуу конуштарды ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоорлорго, авариялык абалдагы мектептерди капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө жана курулуш иштерин аяктоого, ооруканаларды капиталдык оңдоо жана куруу, медициналык жабдуулар жана каражаттар менен камсыз кылууга, ирригациялык боюнча долбоорлорго, жолдорду капиталдык оңдоо, куруу жана башкаларды калыбына келтирүүгө.